Саламатсыздарбы? Бул видео сабагыбызда ошол кантип почтаңарга киресиздер жана сайтты башкарганды көргөзүп берейин. Көбүңөр билбей жатасыңар. Биринчи Chrome'ду таап алабыз, браузер. Анан ушул жерден почта деп өзү эле чыгып калат. Почта дегенди басабыз. Мына кеттиби? Жок, экинчи жолун көргөз десеңер, анда бул кичине оорураак жолу, бул gmail.com деп жазып анан киресиңер. Мына кайсынысы жеңил? Мына почта дегенди басып койгон жеңилби же gmail.com деп жазган? Ал өзүңөрдөн. Баары негизи результат бирдей эле болот да. Бул жерден войти дегенди басышыбыз керек. Анан бул жерде мен сиздерге берген электрондук дарегиңерди, эмектеп info дегениңер керек да бул жерге. Ошону коюшубуз керек. Мына. Далее дегенди басабыз, бул жерден ал паролду сурайт. Ошондо мен сиздерге берген паролду ушул жерге жазасыздар. Так, бияка сохранить не надо. Мына эми неме деп атат да. Өзү эле сурайт, көрдүңөрбү? Пароль түзгүлө депчи. Анда ушул демек өзүңөргө жаккан, өзүңөр билген бир паролду түзүшүңүздөр керек да ушул жерден. Англис тилинде жазылыш керек. Ошондой кылып түзгүлө. Так, мындай болуп немеңер ачылат. Ачылды. Эми эмне кылышыңар керек? Мына ушул ачылгандан кийин могул жерде 9 точка бар. Анан ушул жерден сайты деп ачылат. Ушул жерде диск дагы ушул жерде калган бар, ушул жерде мына сайт. Сайтын ачасыңар. Бул новый Google сайты дейт. Анан бул жерде карасаңар, бул жаңы Google сайт, бирок бизге вернуться к классическому интерфейсу деген керек. Старая версия. Ушуну басышыбыз керек. Мына бул жерде чыгат сайтыңар, Кудайбердиев атындагы мектеп сайты деп. Ошондо мына байкасаңар, мына карандашта чыкты, бул жерде бүт өзгөртө аласыңар да. Каалаган жериңерди ачып туруп, анан ошол жака сайтты башкара аласыздар. Ошол, чоң рахмат.